саламатсыздарбы? Бүгүн 10 октябрда Ленин райондук сотунда 11 журналистке сот өкүмү чыкты. Алардын ичинен Махабат Тажибекова 6 жылга, ал эми Азамат Ишембеков 5 жылга абакка кесилди. Айке Бешекеева менен Актилек Капаров 3 жылдык пробация менен бошотулду. Ал эми калган журналисттер толугу менен акталды. Балдар мыйзам боюнча баары туруп укканга милдеттүү. Коопсуздук маселесине караш керек. Коопсуздук маселеси коопсуздук болот. Биз бири-бирибиз менен урушпайбыз, талашпайбыз. Урушпай талашпайбыз. Эмнеге? Закрываем. Эмнеге? Силер өзүңөрдүн ишиңерди жасап атасыздар, мен да өзүм ишимди жасашым керек. Пропускайте. Biz деген угушубуз керек. Бул оглашение, оглашение. Документубуз бар да биздин. Закондо. Эмнеге чаппай? Киргизгиле. Эмнеге киргизбайсыз? Тоскоол кылбаңыз. Айкеси киргенге акыбыз бар да менин. Эмне силер ишиңер менин ишим монитор кеткен. Эмнеге киргизбейсиз? Киргизгиле. Угамын мен өкүмдү угамын. Өкүмдү кандай? Орунду силер чечпейсиңер. Биз туруп жазышыбыз керек. Коопсуздук маселесин карайбыз. Коопсуздукту деле эчким деметпейт. Караңыз, эмне болуп атасыз? Агрессивный болуп атасыз. Агрессивный эмес. Силер күч колдонуңар, айкесилер күч колдонуңар биринчи. Эч кандай колдонгон жок, чаппаңыз. Кылычбек Исамкулов сотто ачкын. Ачык сот. Ачык сот. Бүгүн 10 октябрь 11 журналисттин иши Ленин райондук сотунда каралып жатат. Азыр айыпталуучулар кирди сот залына. Өкүм чыкканы турат. Негизи ачык өтүшү керек болчу, бирок залда орун жок деген шылтоо менен журналисттер жана айыпталуучулардын жакындары сот залына киргизилген жок. Бүгүнкү күндө журналисттерди 5 жылга, 6 жылга түрмөдө кескенин эркинен ажыратканы бул жакшы көрүнүш эмес. Кыргызстандай дүйнөлүк аренада биздин рейтингдер аябай ылдый түшүп атат. Бул бир жагынан, экинчи жагынан элдер мен чындыкты айтсам ушинтип камалап турбайымбы деп, мисалы үчүн журналисттер самат цензура өзлөрүн карай башташат. Алып келатат да тартып алат жактан дагы. Жолдашпойсуңар. Чечим боюнча үй камакка чыккан журналисттердин баары акталды. Бирок абакта жаткан Азамат Ишембеков менен Махабат Тажибеков кызы бирөө 5 жылга, бирөө 6 жылга күнөөлүү деп табылып, абакка кезип кетти. Ал эми Актилек Капаров менен Айке Бешекеева пробация алышты. 3 жылдык пробация менен. 3 жылдык аз ошол. Сот өкүмүн кандай деп баалайсыз? Сот өкүмү чынында күтүүсүз болду бизге. Акталабыз деп ишенген эмеспиз. Башкалар деле ошондой эле күтүп аткан. Биз пробация менен алабызго деп ойлоп атканбыз, бирок акталып кеттик. Алдыда шаардык сот бар, жогорку сот бар. Башка дагы абакка кезген кесиптештерибиз акталат деп ишенебиз. Тилекке каршы биздин кыз-жигиттерибиздин арасынан абакка кесилгендер да болду. Бул албетте өкүнүчтүү. Эгерде биздин Кыргызстанда чындап мыйзамдуулуктун үстөмдүүлүгү орногон болсо, анда биздин журналисттердин баардыгы акталыш керек эле. Тилекке каршы андай болгон. 5 жыл берди, адилеттүүлүк жок. Акыйкаттык жок биздин өлкөбүздө, өлүп калган. Баары жооп берет буюрса. Жаштар менен ошондой эле биздин ата-бабаларыбыз, ата-бабаларыбыз. Жол берип коюңуздар. Я не пропадал. Молодец. Айке. Күндүнө пайда, жан тандап турган. Рахмат сизге. Рахмат. 3 жыл пробациялык надзор менен берди. Күнөөлүү деп тапты. Мен өзүмдү күнөөлүү деп эсептебейм. Мен тазамын, акмын. Эч кандай эч жерден законду, мыйзамды бузган эмесмин. Мен өзүм мыйзамды сыйлаган инсанмын, адам катары айтып жатам. Но я не согласна с тем, что сказал суд. Посадили, дали 5 лет. Несправедливо. И пробацию, у меня нет вины. Пробация это тоже несправедливо, не имеет смысла. Я вообще не понимаю, почему я пробацию.
должна подписывать что-то. Сейчас меня пытались заставить подписать подписку о невыезде. Я сказала, я принципиально не буду подписывать. Это мой принцип. Вины не было, зачем я должна что-то подписывать. В общем, бред какой-то, ерунда. Айке 3 жылдык пробация менен бошотулду. Ошондой эле Актилек Капаров 3 жылдык пробация менен бошотулду. Журналисттердин арасынан Махабат Тажибекова жана Азамат Ишенбеков эркинен ажыратылды. Калган журналисттер акталды. Бүгүнкү чечим боюнча айтсам, мыйзамсыз эле болуп калды. Жарым оозду баягы актагандай бул сүйүнө турган деле нерсе эмес болуп калды. Анткени биз эки кесиптешибиз камалып кетти да. Аябай өкүнүчтүү. Кыргызстан ушул мыйзамдуу мамлекет биз деп өзүбүз айтып аткандан кийин ушул баарыбыз деле актап койсо туура болмок да негизи. Ишенем, алдыда убакыт бар, эми баягы чечим чыгарып аткан адамдар, соттор баягы адамгерчиликтүү мамиле кылып, Азамат менен Махабатты дагы бошотуп берсе деп өтүнөм да алардан, соттордон, бийлик өкүлдөрүнөн. Баарыбыз ошо жаш балдарыбыз, жаш кыздар. Өзүңдү акталам деп ойлодуң беле? Өзүмдү күнөөс жок экенин баштан бери айтып келем. Бирок аягына чейин кичине үмүт бар болчу эми, бирок акталабыз, акталбайбыз дегендер баягы. Бир чет ишеним бар болчу, бир чет ишеним жок болчу азыр. Ошо мыйзамдар көбүнчө сакталбай атпайбы азырчы. Ошо эми азыр суранам эми. Чечим кабыл аткан адамдар баягы гумандуулук кылып, өздөрүнүн баштарынан эле өткөргөн адамдар. Ошону эске алып, эркиндик берилбейт, эркиндикке жетүү үчүн бирге күрөшүшүбүз керек деген сөз. Бул Манастан алынган сөз үчүн азыр 6 жыл эркиндигинен ажырап, бирөөсү 5 жыл эркиндигинен ажырап атат. Бул лицензиясы жок эксперттердин жана өзүнүн жумушун так аткарбаган эксперттердин мыйзамсыз чечимдери менен жана 6 жылга кетиши бул мен үчүн мыйзамсыз деп эсептейм. Биздин 11 журналисттин арасында эч кимисинин чакырык болгон эмес. Чакырык бизде өлкөнүн өнүгүшү үчүн гана аракеттенген журналисттер, булар чакырык жасоо эмес, митингге да каршы эле. Жана ошондой эле эжем дагы көп айтчу, митинг болгон жерге барбагыла, митингдин бизге кереги жок деген немелерин көп айтчу да, сөздөрүнчү. Азыр эми ошол сөзү үчүн бизге революциянын кереги жок деген сөзү үчүн азыр 6 жыл камалып отурат. Бул ойлойм эми мындай чечим чыгаргандардын дагы башына баары бир келип түшөт деген ойдомун. Өкүмгө кандай ойдосуз? Махабат Тажибекованын баласы боюнча. Баласы сиздеби азыр? Баласы менин уулумде. Кичинекейинен бери чогултуп атам, менин уулум да кичинекейин өзүм окутуп, өзүм чогултуп атам. Энесине туура эмес чечим чыгарды Тажибек кызы Махабаткачы, менимче. Анткени бул күндөрдү эле өтүп кетет. Эми баласы менин эле колумда калыш керек, эреси чыкканча мен өзүм чоңойтуп, өзүм өстүргөм. Ошо өткөндө митркесин алып койшкон, митркесин мен алгам. Мен колумда азыр митркеси дагы. Энеси чыкканча мага өткөрүп берсин. Ошо. Бирок сот бүгүн баягы баласын соцопекага өткөрүп беришибиз керек деген чечим чыгарган турбайбы? Ошондой. Ошону түшкөн, бирок кайра мага беришкен. Анан эми дагы көрөбүз эми. Бүгүнкү чечим боюнча. Бүгүнкү чечим боюнча мен деле калган оңгош. Балдар үйүндө балдар гана ке. Эмне болуп атат? Атасын чыгарып салышты, энесин камап салышты. Бул жерде ата эне күнөөлүү эмес да, бул жерде деген эми балада эмне күнөө? Баланы мага эле коюп койсун. Кудай бар эми баарын да таразалайт. Бүгүнкү Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун өкүмү менен 11 журналисттердин экөөсүнө тактап айтканда Тажибек кызы Махабат жана Азамат Ишенбековди күнөөлдөп таап, Тажибек кызы Махабатты 6 жыл эркинен ажыратуу деп өкүм чыгарды. Ал эми Азамат Ишенбековго 5 жыл эркинен ажыратуу деп. Ал эми Актилек Капаров менен Айке Бейшекеевага карата аларды күнөөлдөп таап, аларга 5 жыл жазаны чегерип,
жазасын кылмыш жаза кодексинин 82-беренесинде ал жерде үй бүлөлүк шарты жана башка жагдайларды эске алуу менен сот аларга карата 3 жылдык пробациялык мындай көзөмөл дайындады бүгүнкү күндөн баштап. Калган айыпталуучуларга карата актоо өкүмү чыгарды. Себеби дегенде алардын аракеттеринде эч кандай кылмыштын айып коюп жаткан айыптын курамы жок депчи. Мен эсептейм бул жерде 11 журналисттин аракеттеринде, жоосундарында эч кандай кылмыштын курамы жок. Кылмыш жаза процессуалдык кодексине каралганда ал жерде эгерде жоосунда кылмыштын курамы жок болсо же кылмыштын окуясы болбосо кылмыш иш токтотулуш керек же кылмыш иши такыр козголбош керек деген жазуу бар да. Тактана көрсөтүлгөн. Ошол себептен биз албетте сөзсүз түрдө Бишкек шаардык сотуна апелляциялык даттоо менен кайрылабыз. Бул чыккан өкүмдүн Айке Бешекеева жана Актылек Капаров, Азамат Ишенбеков жана Махабат Тажыбек кызына карата оор жаза деп эсептейм. Аны негиз деп эсептейм.